Давай, побежали. Чык, Рожок. Алдыға чык. Ошол клеткага кирип атканда жаман алдыраш. Кичинекей печаттын чечип мушташпайм дейді го. Өзүнүн маестери көбүнчө акчага керек, нарк берип кирип атышат. Келсем эле мари мени издотуп, тигиде давай, разминка жок эле. Кийип туруп чыгып кеткем да. Бой башка экен ал. Бой страшный экен алчы. Бүт бардын бойлорун көрүп койдум уже. Эң эле простой боецтер биз экенбиз да. Барыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүнкү биздин чыгармабызда кийинки баатырга келдик. Адилет боец өзүнүн обычный жашоосун көрсөтөт. Ушундай чоң ийгиликке жетиш үчүн жашоо кандай өтүш керек? Жөнөкөй эле азыр бардыгын көрсөтөбүз. Сиздерге жүрүңүздөр. Чоң ичин көрөбүз. О, как раз даяр экен. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Келдик. Жакшы туруп алдыңарбы? Сенин обычный бүгүн күнүңдү көрөлү деп келдик. Бул үйдөн башталгандан баштап залга чейин в целом бүгүн эртеден кечке чейин күнүң кандай өтөт? Ошол жөнүндө бир аз обзор кылып эмелерин көрсөтүп берели. Даярсың да? Эртеменки тренировка деле кылып элебиз азыр. Туруп, легкий пробежка, разминка кылып коебуз, чтобы кичине канды эки жакка жүгүрткөнгөчү. А то уйкудан туруп эле тамак жеп эле тренировка барсаң кечке тоже не вариант. Ошон үчүн эртемен туруп кичине разогрев кылып, тер чыгарбасак деле кичине кровь разгонять эткип коебуз. И все в основном. А когда тренировка уже 2 мал болгон, уже бойго даярдык да. Бойго даярданганда 2 мал баштайбыз. Все, хорошо. Биздики ушул да. Спорт болуп атат, ошону көрсөтүп бериш керек. Азыр эмени залдарды да көп кыдырам, ар кайсы залга барам, тиги залга, бул залга барып, ар ким менен сүйлөшөй отурасың. Баарында эле өзүнүн проблемасы бар. Анда общий алып караганда жакшы эле да. Аябай жакшы. Башка залдарга барганда всегда эме кызык мындай. Алардын уровени кандай? Если жанагындай биздикиндей зал болсо, бойцовский зал болсо, анда уровень кызык болот, конечно, кандай болот деп. Эми бирок азыр биздин залга келишет көбүнчө. Күчтүү залдар болсо биз барбакпыз да. Бизге келишет көбүнчө опыт алганга. Жакшы залдар көп, мен өзүбүздүн залды деле убакыт бербейм, бирок номер боецтери көп да. Өсөм деген балдардын баары эле биздин залга келип атышат азыр. Ал айтканда баягы да силерден чыкканда да көрдүм, бир-эки таанышты. Бешикте чыгып эмеде турганбыз да, турсак өтүп барат десем. Башка жакта кыйын болуп жүрөрбөй, бияка келип атайын мешок болуп атат дейт. Бияка келип мешок болуп калдым дейт. Бияктан только жейм деп калат. Башка залдарга барса көп билинбейт да. Слабыйлардын арасында жүрө берсечи. Да. Азыр монда күчтүүлөргө келди эле. Сразу билинип калды да. Куражапта мен да баарыбыз келгенбиз да бул залга. Элин балдар уже машина, сачная алып атат. Жок эч нерсе менден. Үзүлбөгөн үмүт. Жок берсе. Кулай таган берди, мен не сказал бы, что жакшы жаман деп. Кудайга шүгүр, состоянием жакшы кылып туруп. В этом году просто кичине жана кылдым да. Стройка кылып. Ремонт, стройка кылып аттың, быйыл? Нет, мен болсо ошонун баарын салдым. Эч нерсе жок калып калдым, мурдак кетпей кетип калгансың го. Зато стройка мощный болуп бүт калды уже. Ооба, буюрса. Инстаграмда көрүп койчу, лайктамасы. Ошол стройка менен өтүп кетти ошончу. Залда өсүш үчүн мындай болуш керек экен да. Бир адам болуш керек экен, которому ты всегда проигрываешь. Бир адам болуш керек экен, с которым ты всегда наравне. И бир адам болуш керек экен, которого ты всегда выигрываешь. Постоянно бирөөнү утуш керек, бирөө менен наравне татыш керек, а бирөөдөн утуш керек. Ошол өсүш болот экен да. Постоянно эле жанагындай болсо деле болбой калат экен. Бүт баарын салып жүрө берсең кыйын болчу. Анда өсүш жок. Постоянно келип тече бергенде эле тоже болбой калат экен да. Бирөө мындай кыласың, анткени адамга деле бир эки чувство керек экен да. Чувство победы дегенчи. Например, боецтерде ушундай да. Халиттин, например, командасындагы балдар
только мындай стабиль балдар менен кадимде тийип келип ушундай уровень көздөп койду да балдарынчы. Булар ушундай кылып ошондой балдар Ушундай балдар тандап келип. Зато булар мындай грамотно келди да бул нерсеге. А бизде кыргыздарда жаңандай сөз барбы, блин, биз кантип эле задний эребиз, кандай эле соперник тандабайбыз деп туруп эле чыгып беришебиз. ошол да. Окшошкондук окшошуп кетет, окшошпогондук окшошпойт дегендей ушундай да. А Хабибтер алар башты иштетип, грамотно балдарын өстүрүшөт да. Например, после поражения биздикилер бир пораженияден кийин дагы бир күчтүү, андан да күчтүүрөөккө сала беришет да. Ради денег болуп кетет да ошондончу. Соперник тийишпей кетпейли, өзүнүн даярдыгын карабай эле. А негизи после поражения жаңағы победный тропага чыгыш керек да кайра. Победная полоса. Анткени после поражения всегда мындай жана кое бересиң. Коркуп, а чё если опять проиграю деген ой боло берет да. Бизде кой, блин, кимди берсе дагы чыгайын уят, ушуп коеюн. А то все подумают, что я задний дал дейт да. Мындай тема бизде ошондой. Мындайча айтканда жашоом баары эле спортто, 4-классымдан таэквондого барып баштагам. Ошолдон башталып анан кызыгуу болуп. Негизи эле ошо кичинекей чагымда эле ошо кызыгуу бар болчу, аябай мындай кинолорду көрүп эле кызыгып. 4-класста барып баштагам, 5-класста бот кинолор уруп калгам. Оруп больницада жатып анан ал жактан чыккандан кийин полгода нельзя тренироваться деп анан через полгода ФОКко баргам. Хаким Махмудович таанысаңар керек. Хаким агайдын колунда алганбыз да бизде. Ошол жакта 4 жылдай кылып, анан кийин Беркутка өтүп, Ушуров Фархат агайдын колунда кылып тренировка. Общий где-то күрөштө бир 7-8 жылдай жүрдүм. Россияга барып тренировка кылдым. Мен өсөм деп, мен аябай мындай кызыкчумун, кантип өссөм болот депчи. Мен бирок түшүнчү эмес экенмин да, что мага витамин керек экенчи. Өсөм деп, ар ким менен тренировка кылып, схватка кылып, ким келип калса күчтүү бирөө болсо кармашага алып, кандай болот экен деп. Выносливость жетпей калчу көп жердечи. Анан агайым айта берчү, ничего, давай 1 лет тренировка кыла бер в один день. И твоя звезда засияет деп. Ошондой дей берчү, анан ошентип тренировка кылып жүрүп, анан Москвага кеттим. Москвага барып, ошол жакта канча жашта тапшырам деп. 16 жашымда кеткем. Ошол жакка спорт школага тапшырам деп барсам, ал жакта, короче, жана экен. Только гражданин РФ алат экен да. Өздөрүнүн спорт школасына. Мен гражданин болом анда ошол жактын деп, ошол жакта жүрдүм, кечке иштедим. Ал жакта иштебесең болбойт экен. Көчтө калып кеткенсиң, кыйын экен. Ошентип иштеп, ал жакта кээде ала болуп, мен бул жактан чыкканда эле уже история башталган. Спринтермен баргам да. Москвага. Жалгыз эле кеттиң беле? 16 жашта жалгыз эле Москвага? Доверенность жазып берет экен да, сам за себя отвечает дегенчи, через нотариус. Ушундай да адамдарды болбой эле жаздыртып, өзүм жалгыз кетип калгам. Эптеп ал жактагы мотор, машиненин мотору бузулуп, алин историяда комедия болуп калганбыз. Эптеп 10 күн дегенде жеткенбиз. Көчөлөрдө жатып. Жөө баргандай эле го? 10 күн. Ошентип жүрүп Москвага. Уфада калып, Уфада кармап, короче, ит болгомбуз. Эптеп жетип ал жактан. Жумуш бар экен, все хорошо иштей берем, походу, зал тияка зал калганча деп. Ал жакта 40 күн иштеп, кидал болуп кеткенсиң. Төлөбөй. Акчан жок, анан атама салгам, кетем кайра. Болбойт экен бул жак. Залыма жетпей эле уже кыйрат Москвага келтирип койду дедим да. Анан бир досум чыгып калган, Мирлан деген, ошол, короче, зал бар, келбейсиң деп, ошол жака барып анан. Я раньше тренировался десем, сейчас посмотрим, анан текшерет экен да тоже. Спортсмендердичи кандай күрөшөт. Если жак күрөшсө, анда бесплатно алып берет экенбиз да. Барып үчөө менен күрөштүрүп, үчөөндө уткан. Ошондо уткандан кийин анан аябай ошолор жакшы көрүп, ошол жакта за Москву 2-3 жолу турнирге күрөшүп. Ал жакта 1-2 жолу утулуп. Ошо Москва, город Москва деген турнир болот экен. Аны если утсаң, Россияга күрөшөсүң. Москвага только РФтер күрөшөт экен да. Мен да салып көргөм. Мындай эле полюбо шанс жок деп, бирок шанс жок экен действительно. 3 групп күрөшкөм, 3-үнчү групп дагестанец бала утуп калгам. Анан ал жактан все, давай, у тебя хороший талант деп туруп, борцовки подарок деп, ал кезде борцовки подарок деп экен, бул башкача болчу да. Азыркы машинада элеби? Борцовки подарок деп, оригинал ASICS деп ал. Ошону жүрүп, анан бул жактан армияга чыгып калышты. Ар кетпей деп атам, бул жактан атам чакыргандан келе берип,
бул жакта кичине тренинг кылып анан армияга кетип калдым. Армияга да барып келдиң. Ооба. Ошонун баарына жетишип. Армияга бардым, армияда 1 жыл служба кылдым ал жакта. 1 жыл служба кылып анан ошол жактан желание пайда болгондо. Жайданда келдик. Сенин залыңа дагы буюрса даярданып, полностью экипировканы кийип алып, бүгүн атлеттин өзүнүн рационундагы бир тренировкасын өзүмө ощущать этип көрөйүн деп келдим. Толук азыр ичинен көрөбүз. Канчалык чыдайм, канчалык көрөбүз дегенде. Кеттик анда баштадык резинкадан. Сен перчатканы эртип алып келип алган окшойт да? Сразу эле кирип эле чалышып атам да. Перчатканы кийип алып чургап салган. Сен кеттик анда артынан. Мен үчүн балет этип тургула. Аягына чейин жетейин. Борецтер, мындай да борецтер негизи көп адам спортсмендер признавать эте бербейт. Мындай борецтер өзүнөн башка эч кимди көрбөйт. Например, мен ал кезде только күрөшчүм. Азиз Сатыбалдиев деген бар экен, аркы берки деп армияда айтып калышты. Мастер спорта экен, анан теги джиу-джитсу, мыу-джитсу, грэпплинг, стрэпплинг, мен түшүнбөгөн спортторду айтып. Ал блин, күрөштөн мастер спортто отургузунчу биринчиде. Анан базар жок дейм дегем. Ал экөөбүздү салышкан деп. Спарринг кылып иштеп көрүп, легкий спарринг кылып, Азиз ошондо мыкты болчу экен аябайчы. Ошондо жакшы болуп кеткен эмес, Азизде айткан өтө талант давай, доске чыгып көр бир бойго, кандай болот деп. Анан келип, бул жактан бир жыл залга, лигага баргам. Жаккан эмес, ММА вообще кой. Мындай деле мушташып калдым мен деп туруп, өзүм залга кетип калгам күрөшүп. Кайра кечки күрөшүп, Панфилов деген турнир болот. Ошо Панфилов турнирге мен чыгып айткам, азыр Моосто мен железный чемпион болом. Чемпион боло алсам, Моо спорт чыдайм дегенмин. Чыкканда Завухат финал утуп калгам да. Аябай обидно утуп калгам да. Өзүм барсакым, өзүм басып отуруп калып утуп калгам да. Чыдай экен. Ошо мен бойго чыгам деп. Дос бир эки балдар айткан, сен көчтү кыйрата албай, бойду кантип кыйратасың деп. Негизи ар бир адамда талант болот экен да мындай. Кээ күрөшкөнгө, кээ мушташканга жакшы талант бар экен, чыгып туруп эле. По пути эле өтүп кетип атсам, турнир болуптур. ВФ Аматеурс деген болчу ал кезде. Молодежка эле. Өзүм эле мындай обрезанный перчатканы кийген кызык болгон да аябайчы. Өмүрүңдө биринчи жолу кийип көрүп атасың, кинодо одай го бул жагы деп. Анан кийип туруп чыккам. Баянсытында балдар чыккан, көп тренинг кылып жүргөн балдар чыккан. Ошо клеткага кирип атканда, жаман мандыраш. Кирбей эле калып, перчатканы чечип мушташпайм дейсиң го. Анан жанында дос бар, кой ушунча келдиң, мушташып кой. Хорошо деп бабанк кийип туруп эле чыгып, мындай ат мандыраш эсиң болуп калат го, мындай элин кыйкырганда эле кулагың тунуп эле шум болуп эле. Баштап 43 секундада утуп алгам беле. Биринчи поинт чыгып туруп эле. Шок болуп туруп эле, добивать эте салгансың го. Андан кийин жаккан жана кураж келгенде. Ошентип мен чыккан эле биринчи турнирде эле новичок болуп чыгып эле 3-чү месттен 2-чи месттен алгам. Финалга чыгып кеткем, 2-чи месттен алгам. Таких как ты дегендердин бүт баянстер утулган. Мен баянсте единственный новичок бар утуп келгем да. Анан ошондон кийин дагы повезло деп канча любительский бойго чыгып опыт алып ушинтип ачылып кеткен да желаниячы. Кийин уже жанагындай болуп калган. Турнирлерге өзүм жалгыз эле барып мушташып эле. Бар эле чыгып. Кайсы клуб десе, любой эле клубду айтып коюп, боец, лига, мига деп эле айтып чыгып представлять этип. Ошо коюп коёчумун любительскийлердечи. Ошентип жүрүп анан профессиональный бойго негизи желание ачылып кеткен да. Ошондо мен ойлочу элем, блин, боецтер мындай эле депчи. Мурун панкратион эмес беле? Панкратиончик дос балдарым бар болчу, аларды мен көтөрүп сайып койчумун да мындай эле. Бой башка экен ал. Бой страшный экен алчы.
бойдо бүт нерсе бар экен да. Күрөш десең күрөш да болот экен, ушташып да болот экен, уруп да болот экен. Чаба турат. Биринчи эле бойдо сотрясение мозга алгам мен. Ошо биринчи любительский боюмда эле. Башка тепкилезе стойкаң жок, момунтип эле барасың. Башка урат кечкен ол. Буну силебайсыз физика менен алыпсың да. О, за счет физики, за счет күрөштөгү деле көтөрүп чабасың го. Урмай жок. Ал жерде жатат, ниет бу добить, кайра көтөрүп, кайра чабып койгу. Ошентип уткам. Кудайга шүгүр. Ошентип ачылып кеткен желание. Желание болсо ошол экен да, мен деле например мурун күрөшүп жүргөндө балдар келчи, күрөшүп жүргөн балдар. Эми мага караганда алар новичок да, бир эле жыл кылды, либо жарым жыл кылды, бирок результаттары түмөн окумуш да мага караганда. Күрөштө. Ооба. Алардан нарагынан таланттар керек экен да. А мен элден көп бакайт этем, постоянно тиги кылам, бул кылам. Окшошпойт вообще. Соревнования чыгам, жок эч нерсе, күрөшө албай каласың. А тигилер залда кечке отурат дагы, соревнования чыгышат дагы, мен окумуш күрөшүп коюшат. Ой, блин, өкүнүп кечке. Изденип, не кылышты билбей. Ар кайсы соперник жанагы боецтердин историясын окуп чыгасың, кандай болушкан, эмне кылышкан депчи. Бизде Кыргызстанда 88-90% боецтерди Марат Бекмуратов деген таалайсыңарбы? Ошол Марат братан чыгарды да. Всех почти, можно сказать. Всем он бои находил. Бирок ал жала экен да. Бири өзүнүн келе турган точкасы бар экен, ошол жака чейин экен да. Даже дайшалып кете албай атат. Если андан да дайшалып кеткен да, анда вообще мыкты болмок да. Жана эме моментчи айтып атпадың беле, спортты ташташ керек болуп, жана акыркы бир эмеде келдим депчи, акыркы жума тренировка кылам депчи. Ошол период тренировка кылып жүрүп, ошо бойго өткөндөн кийин кечке жашооңду спортко ардап койсуң да. Бойго чыгам, мына деп туруп эле жүрө бересиң, любительский бойлорду уттум кечке, андан кийин эч ким карабай койду мени, ошо жаңа айткандай эле, таких как ты много было депчи анан. Мен профбойго чыгып көрөйүн, я покажу, мен мен мына өзүм көргөзөм, просто мага шанс эле бериле десем да болбой койду. Кубок мира болгон, Азербайджан Бакуда. Ошондо мени да как запасной жиберген да. На всякий случай может утса терять нечего деп. А фаворит кылып башка баланы жиберген. Мен да эсмечи. А мен 70-ке кетип калгам. Ал утуп калгам, мен чемпион болуп келгем ошондо. Запасной болуп бара. Агайым кечке бүт баарын айтып, мен айттым эле чемпион мира болот деп. Ишенбей аткансыңар силер деп. Ал кайсы вид эле? Не боюнча? ММА. Ошо бои без правил эле болчу. Ал жакта уже менде тажрыйба бар болчу да. Андан кийин жана болгон Сингапурда чемпионат мира болгон. Ал жака мен баргам, Эдил Эсенгулов барган, да бир-эки боецтер барган. Мурза деген бала барган. Жакшы боецтер. Ал жака деле мени тыгып ишкен да. Попробуй деп. Бар, көргөйлү. Бар турган мен 3-чү месте алып келгем ошондо. Анан ошондо жүрүп кечке ошондой бойду өткөрүп анан келгенден кийин бул жактан бир нерсе күтөт экенсиң да. Может, билем приз там 5000 сом беришкен мэле, анан 5000 сомго агай экөөбүз барып чай ичип койгонбуз. Ошого эле жетти. Анан кийин агай менен өсөйүн. Жакшы боецтерге барып тренировка кылайын десем, агай хорошо деп возражать эткен эмес, в глубине души агай кетиргиси келбейт экен, өзүнүн ученикинчи. Ошондой бар экен да бизде ушундай тема. Агай өсөйүн мен. Бирок по-любому сез агай жүрөктө да. Ушинтип кеткем, анан Альфага баргам. Альфадан Арслан деген агай бар болчу, ошо агайга баргам да мен, ошо окумуш өстүрөптүр баарынан агайга барып, андан кийин Ихласка барганбыз. Агай ошо кетип калган, мен Ихласта калып калгам. Ошо Кубань Чабит салам улар менен ошол жактан өсөм депчи. Ошол жакта калып. Анан эми жизненный период, переходный возраст. Ар ким уже иштеп атышат, балдар результат көргөзүп атышат. Не кылам. Октагонго биринчи чыгып атпайсыңбы? ММАгачы. Ошол чувство менен эсеби там уже профессиональный да. Экөөнүн кандай чувстволор болду? Экөө окшошпу же экөө башка? Жок, вообще экөө башка да. Ал кийилтеген көрүнүп, момдо да эле көрүнөт ал. Клеткага клеткага биринчи жолу чыгып атсың. Клетка кичинекей да. Биз бияка муштап жүргөн клетка кичинекей, а тияктыкы, яңктыкы, эсейдики даңкыган көрүнөт биринчи жолу чыкканда. Аны кенен деп элдер башкача да уровень бар да, по-любомучу.
жана жакта уровень чем выше, мындай ошого жараша ачылат экенсиң да. Ошого жараша мушташат экенсиң. Аябай ачылгам ошол жакта, блин, прям кураж болуп мушташкың келип, заряженный. Гонять этип кубалап. Ошол, кстати, жанакка барып атканда, Янгка барып атканда, вроде ковид болчу ошол моменттечи. Ошондо чыккым келет, 20-жылы экен да. Ковид болгондо, анан бизди, короче, Чечняга учурган, пригласительный жок экен деп кайра обратно учуруп ийген да. Веске 1 күн калган. Блин, не кылам, урушпайт окшойм уже походу деп. Тамак жейм десем, жанында бир братан бар болчу, жок, адико жебей турат. По-любому жебей алып баш керек. Андай болбойт деп анан жебей туруп, ошол жакта Стамбулда 1 күн жатканбыз. Ортодо транзитпен жатып калыпсың аны. Бес кууганда особенно жаман кыйын да. Уктап кетесиң, түшүңө суу кирет. Жаман кыйын. Чалбайсың аны. Жаман кыйналгам. Обратно кайра Ахматтан пригласительный келип кайра барганбыз. Добо алып түнкү саат 3-тө конгонбуз. Эртеменки саат 9-да вес болчу. Эртеменки 9-га чейин анан вес кууганбыз. Жаман кыйналганбыз. Ошондо страшно кыйналгам да. Бойго чыгышың эле өзүнчө бир приключение болуп тур да. Да. Ошонун баарын өткөндөн кийин, блин, как я могу проиграть деген, утулбайм деген. Ошондо баардык кыргыз утулган, кыргыздардын бүт баары утулуп, анан единственный мен эле уткам ошондо. Прямой эфирди көрүп отурабыз, кыргыздар чыгып утулуп атат, чекеден утулуп атат. Блин, комментаторлор мынтип коет эми, кыргыздын боецтери көбүнчө акчага келет, наркы берки деп атышат. Жаман жүрөгүмө тийип кетти ушул нерсечи. Кыргыздар да аябай мындай жүрдү. Анан жанында братан коет, Адико, сен алдан улутушуң керек. Сен алдан. Ошондо еще мен боюм чыкканда, мен кечигип калгам. Келсем эле мари мени издеп тур. Ты где? Давай, разминка жок эле. Кийип туруп чыгып кеткем да. Жаман приключение болду ошол. Травма алып калбайын жөнөбай. Керк упражнениялар бар, мен кылбай турган. Мен кылбаган черный приемдар. Ошол жөнүндө мындай кыялданып иштап эле. Аябай мечта. Ошол реально мечта болчу да. Баягы эмеде жаш кезден бери кыялданып иштеп этип жүргөн нерселериңчи эмнелер бар эле, ошол жөнүндө бир айтып бересиң? Эми бойго чыгам деген деле ой жок болчу менде. Мен бойду ами бул титандар эле мушташат деп ойлочумун. Бойду көргөндө жестко го. Кичинекей чакта кайтадан мушташып. Армияда деле мен негизи эле бойго жакын эмес болчумун. Глубине души бар болчу экен да бул нерсе. Ал кезде эми Панкратион болчу, там Прайд, там редко как болчу. Эмилиянин ошолор болчу да. Крокоптор да, тийип жүрүп эле. Ошолорду көрүп алып анан бойго чыкпайм деле го дейм деп жүрүп анан күрөшүп жүрүп. Бирок глубине души бар болчу экен да бул нерсечи. Мушташкан тоже бул талант экен да. Ошол мечта болчу. Жеттиң ошого. Эми адамга жетпейт экен эч нерсе. Мен күрөштөн кандидат мастер спорта болом и все. Завершать этем деп туруп, жок, кандидат мастер спорта болдум, мастер спорта болом. Анан завершать этем деп ушун жүрүп эле анан эч нерсе жетпейт экен. Бойдон деле мастер спорта болом, завершать этем деп мастер спорта болдум, жеткен жок. Анан шердогумду 5 ноль кылып алам. Анан болуп жүрөт. 5 ноль кылдым, жеткен жок ал элечи. Кайра кеттиң да. Целге жеттиң, кайра көтөрүлүп кетет. Кайра желание тартып берет экен. Анан в один момент эми уже утуп атасың баарын. 7-0 болуп калдың. Ошол моментте ой келет экен мындай, блин, бойду походу сезбейт окшойм эч кимди дегенчи. Любой эле айтып атам.
вообще мага соперник жок окшойт деген цел келген, ошону ой келген да магачы. Алашбайтта утуп калгам да ошондо. Алашбайтта биринчи эми ошо казакка болду эле ошо Алашта өткөргөн да. Экинчи окуган ал. Биринчисинде Чечняда, экинчи Гран-приде экинчи боюнду тартып койшкон да. Дагы ушундай тема болгон. Ал анда дакка тартып койгон, ал дак нерве болгон да победанчы. Ала берди. Явно утуп болгон да алчы. Да эмени кантип ойлойсуң? Ошо 0-дун артынан чыгашат да. Мисалы 0 без поражения кетиш керек. Или 1 поражение, 2 поражение болуп калса ошого переживать этишип, эметип гонить этишет го, ошол мындай поражение болот, болбойт дегенге сен өз карашың. Поражение болот, болбойт дейм. Ар кандай экен да. Кээде болот, кээде болбойт. Кээде адамды Кудай таалам чүрүп коет экен ылдыракачы. Не зазнавайся депчи. Например, мен аябай кайгыргам. Мен кечке ыйлагам бале. Биринчи эмеде пораженияда Аябай удар болгон, менде ошо целим болчу да. 0 менен кетем. 0 менен. Азыр уже 15-0 болуп калмакмын да. Дагы эле кээде ойлоп калдым го, не мешап кетчи. В каких-то местах, в каких-то моментах не доработал, недооценил соперника. Ушундай моменттер болот экен эми. Бунун баары деле жакшылык экен да. Зато сабак болду. Ничего эми. Бирок ушул туура эмес экен да, бул 0-дун артынан. Ошо 0-дун артынан дейм да, ошого көбүрөөк переживать этиш керекпи же кайсыга көңүл буруш керек? 0-ке переживать этпеш керек. 0-ке переживать этпегендердики окшош кетет экен да. 0-ке переживать эткендердики бале утулуп калат экен, калып калыпчы. Да, бабанк, буйруган болот. Ошо буйруганы деппи же Чыгып мушташыш керек и все. Самое главное, ни о чем не думать. Психологически даяр болуш керек экен да. Психологически даяр болбосоң 0-дө ойлой берсең, ответственность ала берсең кечкечи. Мен ошондой окугам да. Ответственность, аябай ответственный болгом да. А что если я проиграю? А что если мен биринчи кыргыз болбосом, могу Алашбрайтын чемпион болбой калсам, эмне болот? Деп ошентип ойлонуп өзүмдү жеп койгом да. Но в то же время мен билгем, что мен аны утам. Ал мага соперник деле эмес деп чыккам да мен ага. Андай эмес экен да, көрсөчү. Казактар грамотно поступили. даярданып. Эми даярданганда ал жакта өзүнүн нюанстары болду Алашбрайттачы. Алар кечке алып качып атты боецинчи. Мына бой болот, мына тиги болот. Мен постоянно вес коем. Бой ат менен оп калат, вес коем, ат менен оп калат. Вес койгондон кийин ат менен оп калды эле, анан Open FC-ден бойчу бошо жак уруш койдум. Через месяц опять бой болот дейт. Ошентип жүрүп в то время ал форманы алган. Химияны алып мощный болуп калган. Казал цели алып поезд бербейбиз деген да. А мен организм истощение болуп кеткен. Истощение болуп, анан в день ошо за день до веса мен весим кетпей кыйналгам. Анан мен бул жакта эч кимге айтпайм, мочегон ичип коем 3 таблеткачы. Мочегон деген истощение этип салат да организмди. Колоп салып. Ошол мочегон ичсем, мочегондон да весим кетпейт да ужечи. Что делать? А оказывается, ал мочегон деген когда сууну ичкенден кийин кетире баштайт экен. А мен эч нерсе ичпей эле организм истощение бардым, парилкада отурам, уже болбой калгам. Кусум келип безим болуп калайын деп атат. Анан эптеп барып вес кылгам, 67-300 кылгам. Соперник жок, соперникти айтып коет тигилерчи. Ал уже сделал вес, жана эле келген, у него 65 с чем-то деп атат да. Да не может быть дедик биз анан. Күттүк, саат 2-ге чейин күткөнбүз. 67 ровно кылып келди ал деле байкуш. Караң. Ал химия берген, химиядан кетпей калды да вес. Блин. Алар, короче, мен весимде 300 грамм лишний экен сеники, весин куу деген, а мен куу албайм деген, уже все у меня, ничего нету. Сен тигилер айткан, анда бой ат менен болот деген, ат менен болсо анда. Деп тиги братан айтса болот бой жанында. Айттым да, блин, хотя бы мен гонорар берейин, өзүм гонорарымды жарым берейин. Десем жок, 60% бер, и желтый карточка аласың еще деп бой. Блин, братан, мен утам муну смело эле. Финиш кылам го дейм деп туруп, хорошо деп. Желтый карточкады алдым, 60% гонорарымды да бердим. Утулуп да калдым. Бабанк кеткен экенсиң да. Утулуп да калдым да. Акча да жок, эч нерсе жок, поезд да жок. Эми диетологдор менен иштебейсиң да, жок да? На то время бизде кайдан диетолог? Аны өз спортсмен өз деле грамотно болуп изучать этиш керек да. Организм сезиш керек. Эми организм сезип калдым да мен деле, как надо правильно. Мурун 8 литр суу ичтик да.
8 литр тоже много экен, оказывается. У каждого человека организм по-разному работает. Еркелер 8 литр суды нормально перерабатывает, а еркелер нет. Например, 8 литр судун ичкенде мен почкаларым ооруп калчу да. В Упражнение. целом разминка бүтті да? Азыр, например, если стойка күнү болгондо азыр буттарды турмакпыз. Бүгін? Бүгүн стенка борьба, грэпплинг. Борьба у стены деген болот да. Стенкада күрөшөбүз. Отработки баары у стены. Сеткадан кандай защита алыш керек. Биздикилердин көбү эле стенкадан защитаны билбейт да. Ортодогу борьба менен стенкадагы борьбанын разницасы чоң да. Экөө башка. Ортодо күрөшө албагандар у стенки жакшы күрөшөт. Ар бир эмеге өзүнчө күн экен да. Ооба. Өзүнчө бөлүп. Понедельник чисто борьба. Вольная. Вторник грэпплинг, среда стойка болот. Четверг бүгүн жанагы как его? Стенка. И пятница спарринг. Пятница күнү. Өз бир жума бою. Открытые двери, ооба. Ар кайсын даярдап келип турган анан. Пятница күнү любой залдан балдар келе берет да, ооба. Башка жактан да балдар келет. Келсе болот да, эшик ачык. Бияка туруп кыла беришет. Силерде бар бир эле убакыт экен да, бир убакытка келиш керек бардыгы. Ооба. 6-га. Ооба, саат 6. Строго кечиккендер отжимание жасап кирет. Эми өзүбүз көрөчү. А так 1 саатка кечиккен болбойт, конечно. Канча минут алса ошончо отжимание. Разминка ушундай. Силердин разминкага эле мага тренировка болуп калды. Разминканы азда короткий кылбадыкпы? Балдар келсе да разминка кылабыз да биз. Ошого жарымын эле кылды. Легкий. Короче, тренировка мощный болду. Хотя разминка эле битти да. Мага жетти уже. Нормально. Кийинки этапты көрөбүз. Там уже отработки дейт. Отработкада нормально иштейм, уже колдор рабочий. Именно медиага иштеш керек болот. UFC деле медианын күчү менен ушунча популярный да. А так UFC деле толтурат организация, баардыгы эле бир катар турмакта, бирок UFC өйдөрөөк турат да. За счет того, что медиа менен бүт дүйнө жүзү көрөт, спрос көп ага. Мен кээде мындай ойлоп койм, UFC деле кээбирки боецтердин мындай они же ведут. Омелине кого-то вели. Ойлоп койм, кээде мындай пацанной бойлор деле кылып койт окшойт деп койм. Тиги мененби? Ооба. Пацанной болгондо эми пацанной эмес, конкретно урушат. Но в один момент тиги камап коюш керек да. Ошондо туруп деле, уже бойца походу ушундай кылып коебу деп деле ойлоп койм кээде. А то, блин, кээде нереальный нерселер болуп коет го. Ооба, вообще болбогон эсеимде. Не знаю. Кана эме деле, тело-шоу деле. Акыркы 3 секунд калганда кетти. Глухой нокаут. За это им тоже жакшы акча берет экен да. Глухойго дагы, если чурсаң, Бонус. бонустар менен. Ошол менен UFC медиасын көтөрүп атат да. Ооба. Медиа деп атабыз биз. Карачы кандай кечке бошашып туруп түшүп калды. Бир сиз айткандай 3 секундда да депчи. Ошондо болот да. Ошон үчүн деле кызыгып көрүп атат да. Мен ойлоп койдум, ошого деле булар медиасын ушуну көтөрөбү. В то же время медиа, в то же время бойца ведут, и в то же время, блин, акчаны деле кылып атышат да. Кино тарткандай эле. Ооба, кино тарткандай эле да. Могу жерде мындай болуш керек. Мындай караганда полностью реалистично да ал нерсечи. Натуре уруп жүрөт да. Живой эле да, байкуштардын организми мындай ден соолугун натуре эле кетирип, анан кийин ошентип акча берет экен да. Бирок ушундай ход баары окшойт. Мен да ойлоп бир отуруп алып, үйсүн көрүп алып ушундай деп ойлоп койдум да. Барып кирип көрүш керек, Кирип анан байкаш керек да. Цель. Мечта дагы астыда коюп аткан целдериң. Ошол жөнүндө бир цель. Каяка барып атасың, эмнени кылайын деп атасың. Азыр бүгүнкү күнү ушул азыр жерде отурган, ушул убакытка чейинки моментти фиксировать этип атабыз да. Буга чейинки болгон нерсени айтып берип, и дальше астыга да койгон пландар бар да. Астыга койгон пландар. Ошо UFC да, эми UFC-ге жетиш керек. UFC эле деп жүрөбүз, блин. Спорттон бир нерсени көрүш керек да. Жашоомду арнагандан кийин бош болуп чыгып кетпеш керек да. Безинчи оч. Майк Тайсон айткандай, железякалар менен калып кетпеш керек да. Жана эмесине столуна жазылып туруп айтат беле. Титулниктер менен жөн алып кетпеш керек, имя алыш керек. В то же время результат көрүш керек, акча алыш керек. Эми цель ошол да. Давай эртерээге.
Давай, побежали. Чык, Рожок. Алдыға чык. Алыс жақтан тұрып чекейле Кыргызстан деп Целдің бары UFC'ге жетіп, титулын алып, титулникке чейин жетіп, анан Кудайым буйрса под 35 карьераны завершать этиш керек, жашаш керек анан. Спорт эле деп жүрөт, фитнеске барып элечи. астага цель коюп атасың да. Мечта бар эмегечи. Ушул моментти бекитип койсок, эртеңки күнү баратканда дагы карап турганга биз дагы сени карап турабыз да, бул ийгиликке жетти, буну айткан. Билесиң, могул жерде монтип айтпады беле деп карап турганга точка отчета болуп атат да. Анан сени көрүп дагы биздин молодежьбу, жаштарыбызбы тоже стимул алсын. Элдер ушундай план коюп, цель коюп, ага жеткенде ал цель өсүп турат экен, мондай болсун депчи. Ошол жөнүндө өзүңдүн оюңду толук айтып бербейсиңби? Кантип коюш керек, кантип жетиш керек? Мен рисковать этиш керек да. Риск да бул, керектер мага ошондор да көп да, например. Мага, например, мындай айтып атмын го, бир жума алганда кудайт алам берди да, вот попробуй ладно депчи. Көбүнө мындай шанс келбейт да. Да. Балким азыр ошол бир жумада бой чыгып калганда мен деле азыр жүрмөкмүн бир жакта иштеп. Мечта осталась мечтой депчи. Может, сен ошого аябай ишендиң өзүң. Ошол да көп влияет этет да. Мисалы, бир нерсени эсле кааласаң, аябай. Эме деген бар экен да, биз дагы көбүнчө мени тууралап, ошо психология менен көбүнчө иштейбиз да. Ой көп нерсени жейт экен да. Действительно, күчтүү да кетирет, эменде кетирет. Анан эки момент бар экен да. Бир нерсени каалаш керек экен, анан кантип дегенге башты ортпаш керек экен да. Кантип деген бул Кудайдын айтылган нерсеси бар, сенин пешенеңе жазылган. Ал в любом случае болот да. Сен качып да кете албайсың, эчтеке кыла албайсың да. Бир нерсени кааласаң, вот ошол нерсеге сен барасың дейт да. Кантипке башты ортпай, ошол нерсе туура экен, действительно. Мен могу кандидат мастер спортун алганга мындай аябай кантип кандидат мастер спорт алам деп өзүмө настрой койгом да, кандидат мастер спорт болом. В наше время кандидат мастер спорт алыш кыйын болчу. Да. Конкурент чоң болчу. Блин, кандидат мастер спортто болом деп настройду катуу койгом. Ошого жетип калганымды өзүм түшүнбөй калгам, анан кантип эле жетип калдым. Ошо сен кантип да ойлонгон жоксуң. Бир эки турнирде утуп коюптум да, көрсөчү. Ал жактардан кастан берет экен. Ушундай эле ал жакка жетип калдым. Андан кийин могу жактан мастер спортко жетсем деп. Ал деле эми ошо силер айткандай эле от сильного желания болуп кетет экен. Психически дагы ошол нерсени каалашың керек экен да, аябайчы. Бири-бирин жакшы эле күрөшүп атты. Сага келип токтоп калып атыптыр да. Рустамды бир колдоп контроль кылып аттым, өзү айтсын. Бир колдоп контроль кылып аттым. Аркасында эч карабайт. Караса эле кеткен тат да. Жорга теттик, старт сабла теттик. Бол көргөзүп. Терейди комен киребиз азыр, Терейди мен. Кирип коебуз. Всё. Көргөзөбүз. Терейди мен уруп кирип коебуз. Давай, ушунан туруп коебуз.
Kaçta ver? Koşu. Жада башталды. Жана эле ушул жерден свежий кирип аттык элек. Всё. Сон болду. Тренировканы полный көрдүк, өттүк. Уже аягына жеттик. Вообще мощный болду. Чемпиондордун тренировкасын ичинен көрүп чыктык да. Чоң рахмат. Ийгилик каалайм силерге. Силерге да разы болсун. Өстөр көрүп алыпсыздар да, Буюрса. Чемпионский упражнениялардын баарын көрдүк. Буюрса силерге дагы ийгилик каалайбыз. Кубок мирдан чемпион болсом деп амин. Жаман мечтать еттим эле. Чемпион болсом Андан азыр кийинки цель ба мечта UFC болуп атат да. UFC азыр UFC'нде блин по-любому кирем деген эле ой бар да. Такое чувство, что по-любому ал жака кирем деген ой бар эми. Аланын өзүнүн каалоосу бар, конечно. Бирок мен ошентип эле ойлоп жүрөм да. По-любому кирем го дейм ал жака деп. Ошол жака кандай бир мындай стратегический план барбы же Стратегический план жок болчу, в этом году коюлду. Мен азыр JFL деген чоң организация менен келишим түздүм да. Ошо апрелде болот турган бой. Ошо апрелде буюрса ошол жакта болушуп калсак, ал жактан надо провести. Еще посмотрим, как пойдет. Если лига биз күткөндөн дагы аша чабып кетсе, вообще эле катуу болуп кетсе, анда год-два года ошол жакта эле урушабыз да. Если бренд болуп кетсе, останемся. А если UFC'ге жетпесе, анда биздин азыркы план ушул JFL'де до финала подраться, за титул жетип, ошол титулун алып туруп, анан кийин UFC'ге кетиш керек болуп атат да. UFC менен аябай отношения жакшы экен. JFL бул жактан эмелерди, боецтерди тандап чыгарып. Аябай көп боецтин арасынан тандалдык да биз деле. Тем более командасы жакшы, могу Дубай, Хавьер Мендес болот тренер. Ошол Junior Dos Anjos беле, ошол болот. Один из тренеров, два тренера командада. Командабызда жакшылар көп бизде. Вудли бар, жанагы ким эле, Абубакар бар, Нурмагомедов. Рохат беле, UFC'нин боец ветеран ошол бар. Ал эмелик в качестве тренера келди. Жок, Рохат Өзү дагы чыгат. Боец болуп чыгат. В качестве тренера уже Хавьер Мендес менен эле ошол Dos Santos ошол экен. Dos Anjos. Ошо команда жакшы буюрса. Ага, кире алса. Соперниктер 66 ким Лондон бар, Лас-Вегас бар, Лос-Анджелес бар. Дагы бир жер бар, анан ошо биз бар, Дубай. А Майами бар еще. Ошол жакта каждый командада 2ден 66 боецтер бар да. Бүт бардын бойлорун көрүп койдум уже. Эң эле простой боецтер биз экенбиз да. Простой. Эң простой. Самый такой андердогуч. Бүт бар боецтер, UFC боецтери, Масар Евлоев менен ушкан боецтер, PFL чемпиону ушундой экен да. Жакшы экен аябай. Мындайча айтканда 66 рубка экен да. Будем рубиться. Самый тыгылган жер ушул да. Боецтер көп ушул жерде. Көрөбүз эми кандай болот. Биринчи бойдо с кем поставят, көтөрүп жүрөбүз азыр. Кимди коет деп ошол койсо эле анан под него даярданып буюрса. Ушинтип анан футболго келдик. Адилетти не только рингтен, дагы азыр футболдун да полясынан көрсөтөм дейт, өзүнүн финттерин. Азыр байкап тургула, мощный моменттер болот экен. Кеттик анан футболго. Обычный эле беркинде эле залда эле экен да. Келип эле. Ооба. Залдан чыгып эле кайра экинчи залга келмей экен. Түнкү 12-де келсең 2ге чейин эс алмай жок экен да. Негизи укташып элек болчу мен. Ошо жагат да, просто футбол ойносом эс алганда болуп. Любитель турбайсың. Ооба.
ушунча алыс жактан туруп кичинекей эле Кыргызстан дери чоң жакта көзүн көрсөтүп атса, Кыргызстан желеги көтөрүлүп атса, тем более вообще мощный болмок да. Вот меники дагы цель ушул болуп атат да. Бул жактан биздин спортсмендер ушунча терин агызып атат, мээнет кылып атат. Бир турнирге чыгат, ал турнир ушу Кыргызстандын эле тегереги да. Мындайча айтканда бир кухнянын ичинде эле чуркап жүрүшөт да. Точно ошондой. Анан жанагы эмелерди алып келсек, чоң федерацияларды алып келип атабыз да, ИМАФ менен молодежканы любительдерди чыгарсак, анан дагы бир эки эмени сүйлөшүп атканбыз. Келсе, буйруса депчи, алардын да бул жакка алып келсек, бул жакта биз отбор кылып туруп, ошол чоң организациялар менен сүйлөшүп, бизде даяр боецтер бар. Ошол жактан биз өткүзүп атабыз, метип атабыз деп, мисалы казактарды кайра бизге чакырсак, биз эле бара бербейчи. Алардан отбор кылсак, узбектерди келсек, биз ушинтип могулар кошулуп, бул жактан отбор болуп, нормально болмок да. И ушул жерден да мушташканда боецтер өздөрүнүн уровенинде түшүнмөк да. Жакшыраак болуп. Нормальный отбор болуп бермек да. ИМАФтын бирок турнири жакшы өтөт аябай, Мирден аябай чемпионаттар катуу өтөт. Катуу өтөт, Страшно. ИМАФта судить эткен судьялар UFC'де судить этет. Мындайча айтканда, дочерной эле компаниясы өзүнө мындай жүзөлөрдү даярдап келатат деген сөз да. UFC ушундай да. ИМАФтыкы. ИМАФты билем, ИМАФты тоже. Анан Страшно өтчү го турнирлери. катуу өткөзүшөт. ИМАФтын чемпион болуш да кыйын аябай, Короче, эки жолу эмени мирди катсаң, всё, сага уже контракт беришет. UFC'ден бе? UFC'ге чейин, же если сеники аябай жакшы болсо берет. Мокаев эмеден чыккан. ИМАФтан чыгып, Брейвке барып, анан Ал двукратный чемпион мира беле же однократный элеби? двукратный болгон. Двукратный, Ал двукратный болгон үчүн сразу Брейвке кетти эле ушундай да. ИМАФ Брейв менен да жакшы. Да. Ошонусу бар да. ИМАФты жеңдиңби, ИМАФтан көрүндүңбү, кичине мындай ол Брейвке тыкканга оңой да. ИМАФтан келдим десең, өзү келе турбайсыңбы дегендей алат да. Ушундайлары жакшы да, и башкалар да признавать этет. Мисалы азыр башка турнирге чыктым, анан тиги федерация эмеге бара турган болсом, промоушенга барсаң, ким ал каякта дейт да. ИМАФтын ичинде же ушундай да весомыйларды айтсаң, всё смело дейт. Сүйлөшүш уже жеңилирээк болот да. Ушундай жолдорун коюш керек болуп атат да. Вроде бы баарыбыз билебиз, эмеси коюлбай жатат да жолгочу. ИМАФ. Бирок ИМАФ бизде жок болчу бирок, Жок болчу, 24-тө башталды. Эмеле келди. Кечке чейин эле чуркамай экен, анан эртең менен кросс болсо күндүз кечке чейин залда Эртең менен бардык. кросс деле эмес эми ал пробежка да. Дох келе. Кечки тренировка вот ошол оор да. После кечки тренировкадан кийин бул жак оорлугун сезейм бирокчу. Бул жактын кайфын сезем да. Эмеден футболдон кайф алат кездеринде ошончон эме билинбей эле кетер экен. Оба. Готов к войне деп койсоң. Да. Что там, кеттик футбол. Дальше, больше дегенде продолжение. Что, спортсмендин күнү экен. Поставили 3 команда да, на вылет. Жерде көп болуп кетет. Жерде жетпей калат бир команда. Ары кандай? На вылет или время? На вылет. Два гола всё вылет. Батя, минута, Батя. А если минута болуп калса, эми пенальти тебишип коебу. Жок, андай эмес. До конца эле. Старая команда остается. Замени меня. Ох, какая игра! Удар поворот, гол! Эмоция, болельщиктер жетишпей. Өздөрүнүн кайфы үчүн ойношот экен да. Футболдон да профессионально ойнойт го. Пастарын көрдүңүзбү? Медиа лигада ойнойм да мен. МФЛдечи.
Надо Брович биз командабыз бир. Бромич ким? Бирөө өмөрдүкү же тааныштык го. Жок, тиги основательдеги дос бала болот. А, Бромичтики ушул бу? Ошо. Один из основателей. Бул жакта жалаң классташтар. А, могу бүт классташ. А Бровичте барган эле таанысаңар керек. Ерназар Ахматов, Ерлан Шеров, Джакс рэпер вот этот. Жакста келген. Ошо Джек Стратондагы бар. Жастарда тоже хороший очень. Актан Рыскелдиев. Актанда жүздүм могусунда. Шеров көп ойногон жокпу? Шеров кече жакында эле кирди ал. Ошо акыркы бир эмесин эле көрдүм, а? Ооба. Ерназар жакшы ойнойт бизде медиадан. Ерназар постоянно жүрөт ал, э? Ерназар мыкты ойнойт. А могу өзүңөрдүкүн канчада бир ойноп турасыңар? Жумасында 2 жыл ойнойбуз. Среда? Среда, суббота. Да. Менер темп вообще мощный экенсиздер. О, хорош! Профессионально эле ойнойт экенсиңер, а? Сиздер вообще чыга элексиңер, киргенден бери? Сиздердин командаңар? Жок, чыга элекпиз. Бизде мына могу ушул Бул эме вышкада ойнобойбу? жок. Залдары Жакшы. Аябай. аябай чувствует экен зал. Мощный стоит деп. Россияда ойногон, Москвада жүрүп ойногон. Эмени да байкадым да, эмне бир барчикам бар эмелер. Турцияга чейин ойноп келген да, көп чыкпайт. Ушундай эме да. Аты ким? Могу да ошондой экен. Байкап, короче, жүрөт. Топ центр кайсырда келген момент келген эле чыгып калып. Буну защитага калтырабыз, защита жакшы аябай. А мен в основном напта ойнойм. Центр напка мени коет постоянно. Мен чуркайм да. Баары өзүнүн позициясын табышкан. О, хорош! Жетпей ал. Что-то кайра кирет окшойсуң өзүң. Ал счет байкай. Гол көптөмө кирбей калды. Мына вышли. Мен чыктым эле кете берди дейсиң. Пойдет, пойдет. Мектепте да жакшы өтүпсүз. Команда. Азыр кайра эле ошол команда чогуу болду. Кайрылуу ушул команда. Мурун мектеп кезде жакшы ойночумун мен деле, просто меники өзүм профессионально спорт болуп калган. Футбол. Могу медиа лигада ойногондо көп стараюсь не играть. Ал жак опасно тоже. Травма опасно, да? Медиа? Ооба. Чоң поле, тем более. Оор ойнош. Сен көбүнчө залда ойнойсуң да, зеленкада? Зеленкада? Залга кышында кирип Только зимой. Только зимой. Короче, спортсмендики не скучно экен, да? Да, не скучно. Жагына бягына. Могу бала кайра чөт ачылды окшойт. Оранжевый шортто. Азыр аны мен жабам азыр. Сен жаныңан эмени байкап атам. Адлет, короче, чуркап кете берет экен, жанына алар кулай берет экен деп атам. Өздөрү эле. Бутты базып алып, бутты деп алып ушуну болот да. Ой, четко! Хорош, хорош, хорош! Четко. Это мой батя. 2-0. Это мой батя, да? Адлет мына бүгүн целый сен күнүңдү көрдүк. Рацион дегенде мындайча айтканда спортсмендик вообще мощный өтөт экен. Сага чоң рахмат. Буюрса биздин жаштарыбызга өсүп келе жаткан чемпиондорубузга мындай үлгү болот деп ойлойм. Не только залда, рингте эмес, мындай жашооң аябай кызыктуу экен. Рингтен баштап зал, короче, көчөдө мындай общение, манера дегенде бүт барды, короче, мощный экен. Сага чоң рахмат. Буюрса үлгү көрсөтө турган спортсмен экенсиң. Келечекте ийгиликтерди каалайм. Жеңиштерди. Все. Биз менен болуңуздар.